Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Эрмек Нургазиев дайындалды. Аны кызматка коюу боюнча буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Нургазиев бүгүн мэриянын аппаратына тааныштырылды. Маалыматтарга караганда жаңы жетекчи 7 компанияга ээлик кылып, учурда Эмма Строй курулуш компаниясынын башкы директору болуп иштеп жатканы айтылды. Нургазиев эмгек жамаатка тааныштырылган соң журналисттерден буга чейин нааразычылык акциясына чыккан аялга кол көтөрүп, жакка чаап жибергени боюнча суроосуна да жооп берди. Себеби буга чейин интернетте тиешелүү видео тарап кеткен. Биздин бир өзүбүздүн дольщиктердин собраниясы өтүп аткан жерге ал аял киши келип, бир 3-4 адам менен камерасын ушу сотканы даярдап коюп, сүйлөшүп аткан жерден бети менен чаап берген. Это почти 1,5 жыл мурун болгон окуя. Мен да какой-то реакция болуп кетти, мен да чаап бергем. Анысы чын. Видео интернетте жүрөт, ролик. Ошол эле күнү заявление жазган, бирок менин 30 дольщиктерим ошол жерден далилдеп берген, что бул аял келип мага өзү биринчи бетиме чаап берген деп баары тактап баарын беришти показаниясын. Кыздарга же аял кишиге кол көтөрбөй. Это чистой воды провокация болгон. Ал арада интернетте Бишкек шаарынын жаңы жетекчисине карата нааразылыктары күчөп, атүгүл Нургазиев менин мэрим эмес деген хэштег менен флешмоб да башталып кетти. Алар буга чейин турак жай курулушундагы баш алмандыктарга жана чырлуу видеодо атат алып жүргөн адамдын кала башчылыгына келүүсүнө нааразычылыгын билдиришүүдө. Ал арада президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп жаңы дайындалган Эрмек Нургазиевдин кызматка коюлушун сындаган пикирин өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Албетте, таза, жаш, идеалуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да бейбаштык, мүлүк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Ал эми Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруудан бошотулган Балбак Түлөбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, азырынча бир кызматка барбай турганын, көбүрөөк саламаттыгына көңүл буруп, дарылана турганын айтты. Түлөбаев 2018-2020 жылдары мэриянын аппаратынын башчысы болуп иштеген. 2020 жылдын июлунан ал өкмөттүн Ысык Көл областындагы өкүлү болуп, ошол эле жылдын октябрында Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалып, иштеп келе жаткан. Мына келип тигинтип атат, минтип атат, муну чапты, муну кетирип атат, кокуйло кокуй, жеп салмай болду. Элдин тилинде айтайынчы, андай жок, мен өзүм кеттим. Мен шаарга берген сөзүмдү аткарууга кеттим. Айтты, ажо, иштей бербейсиңби деди. Мен айттым, жок, мен шаардыктарга сөз бергем. 3 жыл тынбай иштедик, 3 жыл күн түн көрбөй. Пандемия убагын өзүңүздөр билесиздер, көлдө барды, кандай элдик толкундоолор болду, анан мэр болуп келдик, анан биякта толкундоолор. Мен ооруп атам. На ногах переношу болезнь. Я сейчас хочу просто лечь в больницу и дарыланып эс ала алайын деп атам. Жогорку соттун сот департаментинде 2 миллион 385 миң сомдук жемгорлук аныкталып, Адилет сот мекемесинин долбоор жетектөөчүсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 2018 жылы IT компаниялардын бири менен жасалма келишим түзүлүп, коррупциялык схеманын катышуучулары ошол акчаны өзүнө ыйгарып алышкан. Ошол эле учурда ушул эле IT компания жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева айыпталган иште да шектүү катары өтүп жатканын атайын кызматтан билдиришти. Эске салсак, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча долбоордо коррупциялык схема аныкталганын, ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынарын айткан. Аны жогорку соттун төрайымы четке кагып келет жана тартип комиссиясы Калиеванын саламаттыгынан улам, отурумду улам кийинкиге жылдырып келүүдө. Эске салсак, 5 февралда УКМК Калиева дагы бир доого кабылып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелип жатканын кабарлаган. Финансу полициясынын төрагасынын мурдагы орун басары Эмили Жамгырчиев тергөө абагынан бошотулду. Маалыматтарга караганда Жамгырчиев тергөө менен кызматташып, мамлекетке 20 миллион сом төлөгөн.
Буга байланыштуу Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, баш коргоо чарасын өзгөрткөн. Ошол эле учурда анын тергөө иши аягына чыга электигин кабарланды. Эске салсак, былтыр октябрда ири өлчөмдө пара алууга шектелип, өкмөттүк аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов менен финансуу полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев кармалган. Алар өлкөгө аткезчилик менен алынып келген 80 тонна өрдөк этин камактан чыгарып беребиз деп ишкерден $50,000 пара алууга шектелишүүдө. Мамлекет жетекчиси Садыр Жапаровдун Москвага боло турган сапарына даярдыктар башталды. Бул жаатта тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко жолугуп сүйлөштү. Анда эки мамлекеттин жетекчилигинин катышуусу менен өтө турган жогорку деңгээлдеги иш-чараларды сапаттуу жана мазмундуу иштеп чыгуу талкууланган. Анда министри Казакбаев Кыргыз тарап өлкө президентинин Россияга боло турган сапарына чоң маани бере турганын билдирип, бул сапар эки жактуу кызматташтыкка кошумча импульс берерин белгилеген. Мындан сырткары бул жолугушууда кыргыз-орус эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери, COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жеңил чыгуу маселеси, эл аралык уюмдар жана регионалдык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашышкан. Кыргызстандын карызы $5 миллиард жакындап, тактап айтканда $4,928 миллион түздү. Бул тууралуу финансуу министрлиги кабарлады. Анын 85% тышкы карызга туура келсе, калганы ички бересе. Эң көп карыз Кытайдан алынып, ал тышкы карыздын 42% түзөт. Расмий Бишкек былтыр коронавирус менен күрөшүү үчүн чет элдик донорлордон жалпы $774 миллион жардам сурап, анын $343 миллион алган. Карыздын көлөмү ушунун эсебинен да көбөйгөн. Акыркы бир сутка аралыгында коронавирус 58 адамдан табылып, 111 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Жуктургандардын дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй областында. Ушуну менен вирус жуктургандардын саны 85,171 жетти. Тилекке каршы өткөн суткада коронавирус Бишкектен 2 адамдын өмүрүн алганы белгилүү болду. Пандемия башталгандан бери жаңы типтеги вирустан 1433 бейтап көз жумду. Учурда коронавирус жуктурган 434 бейтап ооруканада дарыланып жатса, 31-нин абалы өтө оор деп бааланууда. Бир сутка ичинде медиктер арасында жуктургандар катталган жок. Өлкөдө 15 балада Кавасаки синдрому тастыкталды. Бул тууралуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев билдирди. Ак халатчандын айтымында жалпысынан 28 бала аталган синдромго шектелип, ооруканага жаткырылган. Алардын дээрлик көпчүлүгү жайында коронавирус менен симптомсуз же болбосо жеңил формада ооруп, суук түшкөндө постковидтик синдромго чалдыккандар болууда. Бактыга жараша балдар айыгып чыгууда, дейт Узакбаев. Белгилей кетсек, Кавасаки синдрому көбүнесе 1 жаштан 8 жашка чейинки балдарда курч респиратордук вирустан кийин пайда болуучу аутоиммундук дарт. Анда баланын башы катуу ооруп, ичи өтүп, дене табы көтөрүлүп, ички органдары билинбей жабыркашы ыктымал. Буга чейин тиешелүү министрлик тарабынан Кавасаки синдромуна кабылган балдарды аныкташ үчүн протокол иштелип чыккан. Кече болсо өлкөдө 150дөн ашуун бала ооруканада пневмония диагнозу менен дарыланып жатса, алардын 20дан ашууну оор абалда экени белгиленген. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.